Урматтуу замандаштар, кадырман калкым, ушул айдын 24 числосунда дүйшөмбү күнү саат 10-до Достук мейманканасында Кыргыз келечеги коомдук бирикмеси өзүнүн конференциясын өткөрөт. Бул конференцияга бардык мекенчил күчтөрдүн өкүлдөрү чакырылат. Ал жерде карала турган маселебиз бир эле маселе: азыркы күндөгү Кыргызстандагы саясий экономикалык абал каралып, ошол боюнча маселе чечилет. Бүгүнкү күндө баарыбыз көрүп тургандай, аракеттеги конституциябыз банкротко туш келип, бардык тараптардан биз туташ кризиске туш болуп, саясий абалыбыздагы, экономикалык абалыбыздагы, социалдык абалыбыздагы, руханий абалыбыздагы түздөн түз реформалоого мажбур болуп отурат. Бирок муну азыркы турган бийлигибиз байкабай, кабыл албай отурат. Мына ушул маселелердин баарын талкууга алууга туура келет. Мына ошонун кесепетинен чек араларыбыз тебеленип тепселип, жерибиз башка элдерге өтүп кетүү коркунучтарында болуп, аларды коргой турган жер үйдү, кум төрдү коргогон, Баткендеги чек араны коргогон жигиттерибиз, анын ичинде Садыр Жапаровго окшогон жигиттерибиз камакта болуп, бүгүнкү күндө алар түрмөдөн чыга албай отурат. Мына ошол маселелердин баары толук бойдон каралып, бийлигибизге, өкмөтүбүзгө өзүбүздүн сунуштарыбызды бермекчибиз. Ошондуктан Кыргыздын келечеги үчүн күйгөн, Кыргыздын келечегин ойлогон мекенчил күчтөрдүн бардыгын биздин конференциябызга чакырабыз.